жабык экен, мынаны ачайын. Күн нурунан кадимки энергияны топтоп жаткан бул тактайчалар Кыргыз-Өзбек университетинин медициналык борборун жана жыйындар залын жарыктандырат. Бул жерде 24 панель турат. 24 панель ар бири 250 ваттан болгондо жалпы кубаттуулугу 6 киловатт түзөт, 6000 ватт. 6 киловаттык электр энергияны ушул жерден өндүргөндөн кийин 48 вольт менен келип инверторго келет. Ошол жерден 220 вольтка айланат. 220 вольтка айланып туруп, анан кийин эмеге бул жерде медициналык пункт бар. Медпунктка берет жана актовый залдын бардык оборудованиялары, ошол колонкалар, музыкалдык аппаратуралар ушул менен иштейт. Өскөн байдын жардамы менен Райымбердиевдин үй бүлөсү да тамына күн панелдерин орнотушкан. Бул система ыңгайлуу жана пайдалуу экендигин түшүнүп, жакында эле азык-түлүк дүкөнүнүн чатырына да орнотушту. Мындан ары свет өчкөндө дагы дүкөндөгү электр жабдуулары толук иштей берет. Бул болсо азык-түлүктөрдүн бузулуп кетпей сакталышына кепил болмокчу. Бул магазин үстүнө 10 панель коюлган. 10 панель электр энергиясын мындай айтканда 500 ваттан 5 киловаттык электр энергияны берип атат азыр үч күндө. 5 киловаттык электр энергияны беморал камсыздап, жана мына жерде эгерде мына жерде свет электр энергиясы сеттен өчүп кала турган болсо, өкмөттөн автоматтык түрдө мына жандырып берет. Солнечныйга улап берет. Ошентип коопсуз ар дайым үзгүлтүксүз ишенимдүү электр энергиясыны ушул солнечный станциядан алып курсак болот. Кыргызстан эл аралык деңгээлдеги жашыл экономиканы алдыга сүрөп келет. Бул багытта мамлекет тарабынан ири долбоорлор ишке ашып, өлкөнүн бир катар булуңдарында күндөн, шамалдан энергия алуу боюнча станциялар курулууда. Асылбек Тагайбек уулу, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ош.